Саламатсыңарбы, урматтуу балдар. Биздин сабактын бүгүнкү темасы Византия жана православие дүйнөсү. Дүйнөлөрдүн жана цивилизациялардын тоомунда. Сабактын планы. Баштапкы Византия жана фемдик түзүлүш. Византия коомуна мамлекеттик көзөмөл. Византия феодализми. Византиялыктардын руханий дүйнөсү, православие чиркөөсү. Византия маданияты. Баштапкы Византия жана фемдик түзүлүш. Византия империясын шарттуу түрдө 3 мезгилге бөлүп карасак болот. Баштапкы мезгил 4-7 кылымдарды камтыйт. Өнүккөн мезгили 7-13 кылымдарды камтыйт. Начарлоо мезгили 13 кылымдын башы, 14 кылымдын ортосу. Баштапкы мезгилдеги Византияда дыйкандардын колондук системасы ыдырап, акыры биротоло жоюлган. Полистик түзүм кулаган. Антикалык түзүлүштүн ордуна аскердик жана жарандык бийликтин башкаруусу болгон. 7-кылымда Византияга арабтар коркунуч туудура баштаган. Арабтар Сирияны, Месопотамияны, Византиялык Арменияны жана Египетти басып алган. 7-кылымдын ортосунда арабтар Кичи Азияга басып кире баштаган. Ошол учурда Кичи Азияда фемдик түзүлүш болгон. Кийин фемдик түзүлүш 8-10 кылымдарда Византиялык коомдун бекем дубалына айланган. Фемдер бул кубаттуу аскер күчтөрү жайгашкан ири округтар. Башкача айтканда, аймактар. Ал округту аскердик жана сот бийлигин колуна топтогон стратик башкарган. Фемдик аскерлердин уюткусун стратиоттор түзгөн. Стратиктер мамлекеттик камсыздалуудан жана салыктык жеңилдиктерден тышкары жер үлүштөрүн да алышкан. Эгерде анын уулдары атасынын жолун жолдоп аскер ишин улантса, анда жер үлүшү мурасталчу. Стратиоттор дыйкандардан чакырылчу. Стратиктер да ак сөөктөрдөн болгон эмес. Согуштагы эрдиктери үчүн атак даңкка ээ болгон. Византияда борбордук бийлик бошоңдой баштаган. Византия коомуна мамлекеттик көзөмөл. Византия мамлекети коомдук турмушуна көзөмөлдүк кылган зор күчкө айланган. Византиянын башында император турган. Акылман Лев 4-нүн императордук мезгилинде ал жөнүндө ал баарына кам көрүп, жан талашып иш жүргүзгөн. Ошентип кудурети күчтүү Кудайдын жардамы менен иштин баары өз нугунда жүргөн жана чечилген деп айтылган. Чиркөө билим берүү тармагы жогорку билимда мамлекеттин көзөмөлүндө болгон. Ири жер ээлөөчүлөрдүн, башкача айтканда, динаттардын кирешесинин бир бөлүгү императордук казынадан түшүп тургандыктан анын таасири күчтүү болгон. Борбордук бийлик динатка кызматтан жана титулдан башка аймактан жыйналган салыктын бир бөлүгүн берип турган же салыктан прониядан бошотулган. 12-кылымда мамлекеттик көзөмөл бошоңдогон, жеке менчик ээликтеринин эксплуатациялоосу басымдуулук кыла баштаган. Өлкө аймагында бир нече өз алдынча жана жарым-жартылай облустар, Кипр, Борбордук Грекия, Кичи Азиянын батыш бөлүгү, Трапезунд пайда болгон. 1204-жылы Константинопольду крестүүлөр басып алган. Византия феодализми. 1204-жылы Византияны крестүүлөр басып алып, кийин мамлекеттин борбору көчүрүлүп, Никея империясы пайда болгон. Никея империясындагы борборлоштуруунун белгилери. Биргелешип башкаруучу Кош өкмөт институту жоюлду. Аткаруу бийлигин император өз колуна алды. Армиянын уюткусун жалданма аскерлер түзө баштады. Прониялардын өлчөмү чектелди. Динаттардын мурасталма ээликтери үчүн күрөшү басылды. 1261-жылы Романия мамлекети талкаланган. Романияга каршы күрөштү баштаган Никея императору Михаил VIII Палеолог динаттарга прониялардын өлчөмдөрүн көтөрүүгө жана аларды мурастык ээликтерге айландыруу жөнүндө убада берген. Прониялар бара-бара батыш европалык феодторго окшогон
мурастык вотчиналарга айланган. Византиялык феодализмдин өзгөчөлүгү дыйкандардын бардык категорияларынан алынуучу мамлекеттик салыктардын сакталышы болгон. Византиялыктардын руханий дүйнөсү. Византия цивилизациясы антикалык каада-салттардын жана христиан дининин биригишинен келип чыккан. Православие чиркөөсү Чыгыш Рим империясында жана Византияда 4-5 кылымдарда калыптанган. Христиан дини 1054-жылы католиктик жана православиелик деп эки агымга бөлүнүп кеткен. Католиктик жана православиелик агымдардын айырмасы. Католиктик агымда 3-кылымда жашаган Каприандын тезистерине карап, адам жанынын чиркөөдөн аман алып кала турган жер жок деп чиркөөнүн ордун жогору койгон. Аларды Рим папасы башкарган. Православие дини адамдардын жекече сыйынуусуна таянган. 1351-жылы Лахерн собору конт коюп сыйынуу ырасмысын расмий доктрина деп тааныган. Православие чиркөөсүнүн иштерине император жетекчи болгон. Православиялык агымда чиркөө иштерине 4 патриарх көзөмөлдүк кылышкан. Алар Константинополдук, Александриялык, Антиохиялык жана Иерусалимдик. Алар Византия империясы кулагандан кийин өз алдынча чиркөөлөргө бөлүнүп кетишкен. Византиялык маданияттын этаптары. Биринчи этабы 6-8 кылымдар. Монастырдык маданияттын басымдуулук кылышы менен мүнөздөлөт. Экинчи этабы 9-11 кылымдар. Көрүнүктүү өкүлдөрү жогорку дин кызматкерлери болгон борбордук ак сөөктөрдүн маданиятынын доору. 12-14 кылымдар. 12 кылымда диний эмес маданиятка өнүгүшкөн. Ренессанс мезгилинде жаңы көз караштар пайда боло баштаган. Ренессанс мезгилинде византиялык гуманизм пайда болгон. Византия маданиятынын кайтарылгыс өзгөчөлүгү чыгыш жана батыш маданиятынын синтезиндеги грек-рим уюткусунун сакталып калышы болгон. Византиялык маданият чиркөө маданиятындагы көркөм сүрөт, икона тартуу, фреска, мозаика жана архитектура жаатында баа жеткис салымдарды кошушкан. Үйгө тапшырма үчүн суроолор. Фемдик түзүлүш деген эмне? Византиялык системанын коомдун үстүнөн мамлекеттик көзөмөлдүк кылуусуна талдоо жүргүзгүлө. Византиядагы феодалдык түзүлүшкө мүнөздөмө бергиле. Византиялыктардын жана Батыш Европа цивилизацияларынын төмөнкү багыттар боюнча салыштыргыла. Чиркөө турмушу, руханий маданият, адамдын дүйнөдөгү орду жөнүндө түшүнүк.